ар бир ташылып келе аткан машиналардын сөзсүз түрдө катализатору барбы жокпу ушуга маани бергиле деп өкмөткө да тапшырма бергенмин да. Жогоруда айткандай, мына катализатор боюнча да аябай туура айттыңыз. Ушул сунушту биз да киргизгенбиз, себеби техосмотр деген токтоп калган да, билесиздер. Ошол техосмотр жок болгондугу үчүн бүгүнкү күндө катализатор боюнча бир текшерген сураган бир орган жок да. Ошон үчүн биз 10 пункттан турган сунушубузду бергенбиз, ушул смокторду жоготуу боюнча. Ошонун ичинде ушул өндүрүш ишканалары дагы и транспорт боюнча катализаторлорду баары камтылган. Анан Энерго холдингдин башчысына бере турган суроом бар эле. Бүгүнкү күнү мына элдерибиз суранып атышат, светтин баасын азайтып бергиле деген маселе болуп атат да. Чындыгында жанагы лимиттен өткөндөн кийин баасы автоматтык түрдө көтөрүлүп атат. Биздин элдердин бүгүнкү күнү көбүн жумушу жок, же болбосо кечиктирип светтин акчасын төлөгөндө ушу маселе көтөрүлүп кетип атат. Бир эле өзүбүздүн бир мындай бир баада коюп бергенге бир кандай мүмкүнчүлүк бар? 700 киловаттан жогоркусуна төлөнүп атпайбы? Орто мөөнөттүк тарифтик саясат ушу жылы кабыл алынган 23-жылга чейин. Бирок биз ошо элдердин талабы менен кайра карайлы деп атабыз. Могу жазында буюрса тариф саясатын кайра карап чыгып, мунун иштеп чыгабыз. Себеби биздин мына элибизге ушул маселелерди чечип беришибиз керек. Бул көптөн бери көтөрүлүп келаткан маселе. Андан сырткары мен дагы бир 2 жылдан бери мечит, анан медресенин ошол жерде коммерческий баада коюп койгонсуңар. Эмне үчүн ал жерде өндүрүш кылбаса, ал жерде эч кандай бирдеме чыкпаган жерден, өндүрүш чыкпаган жерден бүгүнкү күнгө чейин мен 2 жылдан бери ушунун аягына жетпей койдум. Коммерческий бааны коюп койгонсуңар, и ошол жерден коммерческий баада ошол жерден аласыздар. Эмне үчүн? Же биздин элдерибиз ошол жерге барып бир мындай мечитке барбай калсын деген максатта кылып атасыздарбы? Ушул боюнча жооп берип койсоңуздар. Биякта мыйзамда жазылган тариф баары бирдей. Жок, мыйзамга мен 2 жылдан бери сиздерге сунуш берип атпаймынбы? 2 жылдан бери мен сиздерден ушул маселени чечкиле деп өтүнүч кылып келип атпаймынбы? Садик, школдордун баары 224 деген анан мечитте ылдый чүрүп койсок туура эмес болуп калат го. Бул боюнча биз жазында карайлы деп атабыз. Бул сунуш түшкөн, бул карайбыз. Тариф маселеси баары көтөрүлгөн. Мектеп садиктин эми частный болсо караш керек ал жагын. Эгерде мамлекеттик болсо, ал жерде окуп аткандардын баардыгы болгон садик менен школалардын баары ошо 224 дейин. Анан мечитти биз 224-дөн ылдый чүрүп койсок кандай болуп калат? Суроо негизинен туура. Бул маселе боюнча биз карап көрөбүз. Кудай буйруса, сизге жообун беребиз. Жазуу түрүндө. Рахмат. 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 Анда